Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, жана Байту каналына катталуучулары. Бүгүн 17 май 2024 жыл туугандар. Биз Ош облусунун Араш Өзгөн районунун Куршап айылындабыз. Куршап айылында Парпиев көчөсүн жакшы билесиздер. Эски Поворот көчөсү деп коюшат. Бул жагынан Ош Пикек жолуна барасыздар. Ал эми бул Куршаптын так ортоңку центр көчөсү, Айти Камчыбеков көчөсү менен Парпиев көчөсүнө оң тарапка карап жогору карай барасыздар. Жогору карап барып, каналдан өткөндөн кийин сол жака кайрылып, кийинки Максим Горький көчөсүндө сатылуучу үй бар экен. Ошол үй боюнча көрсөтүп, маалымат беребиз. Видеону агына чейин биз менен чогуу болуп, назар салып туруңуздар. Андан кийин Куршаптан үй издеп жүргөндөргө дагы ушул видеону бөлүшүп койсоңуздар, бардык үй издеп жүргөндөр дагы үйлүү болуп калышка Алла Таала насип кылган болсун. Жанагы повороттон бул жака карап келесиздер. Келгенден кийин Жороев көчөсү менен жогору карап келсеңиздер, илгерки Майковский көчөсү, ал эми бул тарабынан Пусуров көчөсү келет. Пусуров Адыл көчөсүнөн мындай жогору чыгып туруп, негизинен эки тарабынан тең көчө бар экен. Мына ушул жерден келип туруп, Жороев көчөдөн келип туруп, мына оң сол тарапка кайрылып, жогору карап келгениңиздерде, мына ушул жерде мына полторашка болуп салынган үй сатууга чыгып атат. Үй боюнча катар маалыматын берели. Мына ушул артынан бир 5 метрдей граница алат экен. Бул жерде бир чек бар экен. Анан мына границадан бул жагы мына ушул полторашка үй, жалпы аянты 14 соток болгон жер аянты менен мына ушул үй сатууга чыгып атат. Туугандар, көрүңүздөр. Фундаменти да бийик, астынан подвал болуп да салынган экен. Анан үстү дагы мындай бышкангыч менен чесма поястары баардык жагынан бекемдиги каралып, талапка жооп бере турган болуп салынган үй экен. Керек болсо терек чыгылат болуп сатууга туура келип жатат дейт. Өзүңүздөр да көрөсүздөр. Биз үй боюнча катар көрсөтүп маалыматын берели. Негизинен эле бардык тарапка жакын болгон, эми негизинен суунун башы, бул жакты билесиздер. Мына жогоруга бул жака чыгып келгениңиздерде, мындай бышкангыч менен урулуп дубалдар көрүп атасыздар. Анан бөлмөлөрү дагы негизинен мындай болуп даяр экен. Үстүнө мол жагына эле негизинен такталар кагылып даяр экен. Негизи ушул акыбалга чейин дагы мындай бышкангыч менен мына ушундай кылып үй салыш деле азыркы учурда аябай кыйын болуп атат туугандар. Көрөсүздөр. Үйдү дитиңиздерге туура келсе сүйлөшөсүздөр. Астында мындай плиталар кадалып, астынан подвал болуп да жасалыптыр. Бул жагы ортоңку кол өзүнчө бир узун бөлмөсү менен. Анан бул жака дагы өзүнчө бир конок үйүнө дагы кирип кетсеңиздер, ичи дагы кенен. Терезелер дагы чоң болуп салынган, сонун болуп түшкөн үй экен. Андан бул тарабында дагы өзүнчө ушундай плита коюлуп, сонун болуп бөлмөлөрү чоң болуп салынган үй экен. Үйдүн жалпы размерин айта кетели. 12 болуп салынган үй экен. Үй. Мына көрүп атасыздар. Бул жагы кухня, бул жерге печка уруп алып жашасаңыздар боло турган салыныптыр. Атайын бардык жагынан талапка жараша кылып сонун кылып салынган экен. Эми өзүңүздөргө ылайыкташтырып жасап алып жашасаңыздар болот туугандар. Бул жагында көрүп атасыздар. Эки тарабынан тең терезеси, ал жагы кеңири, агороту дагы сонун экен. Биз биринчи бул жагындагы жана айтып өттүк. Бул жагынан бир 5 метрдей аралыкта границага чейин мындай жол бар экен. Анан арт тарабындагы кончтан менен границалар такталган. Бул ичине дагы негизинен мына киргенде көрүп атасыздар. Подвалдагы ичи кенен. Бул жака дагы негизи дагы бир бөлмөсү бар экен, узун бөлмөсү. Ал жак негизи караңгы болгонго эме жок. Анан бул жагы дагы өзүнчө дагы бир бөлмө туугандар. Подвалда дагы ушундай сонун кылып шартты кылып подвалга дагы бөлмөлөрдү куруп коюптур. Ушундай жерден үй издегендер болсо экрандагы WhatsApp связь номерине байланышасыздар. Жерин айттык туугандар. Жалпы аянты 13-14 соток чыгат экен. Келип, көрүп, сүйлөшүп, эс менен дагы байланышып алсаңыздар болот. Документ боюнча эч кандай маселеси жок. Анан таза суу ушул Куршап айылына негизинен эле быйыл баардык көчөлөрдө суу тартылып жатат. Жакынкы күндөр мына ушул Жороев көчөгө дагы келет экен. Бул жактан бир аз мындай тартып коңшулар менен келишип тартып алсаңыздар, таза суу дагы келет. Суу болсо мына ушул жогоруда канал бар. Мына теректердин атырабында. Каналдан каалаган малда суу буюрса үзүлбөйт. Мына суулары менен агым суусу бар. Анан да ушул жогорудагы айдалып турган агороту дагы мына ушул жогоруда кашага чейинки аралыктагы границасы менен көрүп атасыздар. Бул жагы ушундай мына кашадан келет.
Бул жагы ошол үйдүн артына чейин барып такылат экен. Мына ушундай сонун жерден. Бул жакта негизи мына адырга, малга аябай сонун шарт. Мал багам дегендерге дагы өтө ыңгайлуу. Бул жака сарайды кылып туруп, мал баксаңыздар дагы өтө сонун жерде туугандар. Бул жерди билесиздер, мына жерде үстүн канал деп коет. Үстүн каналдан жогору карап, адырга мал баккан чыгып кетишет туугандар. Анан бул жак чем ылдыйга караганда абасы дагы тазараак болот туугандар. Өзүңүздөр дагы көрөсүздөр. Бул үйдүн баасына келсек туугандар, үйдүн баасы $50.000. Калган эми дагы аз кем сүйлөшөбүз дейт. Кызыккандар экрандагы WhatsApp связь номерине байланышып, дагы да маалымат алсаңыздар болот. Экранга номерин калтырабыз. Андайын ушундай куршап айынан үй издеп жүргөн бир туугандарга ушул видеону дагы бөлүшүп койсоңуздар, ушундай жерден, жакшы жерден, кеңири жерден үйлүү болуп калышка Алла Таала насип кылган болсун туугандар. Границаны дагы көрсөтүп коеюн. Бул жагы көрүп атасыздар. Үйдөн кийин дагы бул жагында место кеңири экен. Бул жагына дагы сарай кылып алсаңыздар болот экен. Огородун өзүнчө кылып. Ушундай колдо иретине бирден лайктан басып коюңуздар. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.